Мен Нурлан Мотуев, больницадан жатып обращение кылып атам. Мага каршы 1-2 болгондо, же анненге чыкканда мен моюн бермек эмесмин, айырып таштамакмын. Камчысын кошуп туруп, камчы көлбайын кошуп туруп. Анан бери внезапно косулашты үйүм жанынан. Оюмда эчтеке жок кетип бараткан жерден. 5-6 экен, бейсбольный бита менен чыгып кетишти. Анан мен ордуна турганча эле 5-6 туруп тепкилеп турган машинадан уча катышты. Анан мен МВДга наезд берип кармагала, бул заказчиге камчы көлбайт десем, камчы көлбайтты үйүнө кармаганы барса, аныңар Загранга качып кеттир. Анан Заграндан келсе эле сүйрөп келесип атам допроско. Мен ошо наезд берип аткам да интернеттечи. Силердин кырсаңар ошо камчы окшойт МВДгачы биликке. Жок, кырсабыз, ал болгон эмес, изин болбойт. Жана талпактайды сүйрөп келип туруп допрос кылабыз деп атышат. Андыктан мен силерге айтарым, черная идея, преступная идея дегенен кайткыла. Алардыкы таламай, тономой, уурдамай, бейбечарын сыдырмай, өлтүрмөй, киши өлтүрмөй. Элге жакшы жок, капкара идея, ошо жок карамер деп коет буларды. Анан мен болсо мусулманмын, эч кана карамерге баш ийип калган эмесмин. Буларды жөн эле чилдей чачыратамын. Анан илгерки жоопкерчилик заман болгондо камчы көлбөйөн барып туруп ат таштамак үйүнөн барып туруп эле. К сожалению, азыр болсо ошол мыйзам деп баарыбыздын колубузду байлап койгон. Колубуз байлануу. Ар кандай мыйзамдардын себебинен. Болбосо дуэлге чакырмакмын камчы көлбаевди. Ал козелдуңар коркуп, коркоктой болуп азыр тигине Загранда качып жүрөт жашынып. Келсе эле камалат, ушинтип убада беришет МВДдан. Мен болсо баары жакшы, 10 күнгө жакын жатып калдым больницада. Да 10-15 күндө жатам го. Өзүмө келип биротолук толуп болгондо, жакшы болгондо чыгам буюрса иншаллах. А так баары жакшы. Ошол, досторум.